Так, дагы бир рет ассаламу алейкум. Урматтуу авто сүйүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Буга чейинки биздин видео 5-сектор. Бул жакта сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылдык. Буюрса, бул чыгарылышта сиздерге мына жерде Россиядан келген унаалар, Жигули, Nexia ушул жерден токтогонбуз. Но соода болуп атат окшойт да. Honda Civic. Так, сиздер даяр болсоңуздар, биздин Россиядан эмгектенип, биздин мигранттар кайтып жөнөгөн болсо, сиздерге мындай совет берет элек. Мындай машиналарды айдап келип сатсаңыздар болот тугандар. Курс дагы жакшы болуп калды, курстан дагы утсаңыздар болот азыр. Даяр болсоңуздар кеттик анда, каналга мен ойлойм катталып коесуздар. Мен аты жөнүм Нурмбет Махаматали, бисмилла. Денсаулык жакшы, иштериңиз жакшы, түнсүз. Денсаулык жакшы, шүгүр сакет. Шүгүр, а? Так, Nexia, сиздики? Не oldu? Kança bağ oldu? Görüp atasın. Görüp atasın. Tak 140 bin som koyuluptur. 2006 eken. 1.5 yapıyorum eken. Koşulgan dele yok, fayda dele yok. Ne. Çekelim. Şunun için. Atak. 610'a makina dele yok. 110'a bereyim de otasın. Oho. Так, ake өзүнүн телефон номерин бир сыйра кайталап коелу. Эгер сатылбай калса 0221 20 38 72 а номериңиз. Болду, чалып көрүңүздөр. 110 миң сомго эле берейин дейт. Бирок бул машина ушул базардан калбайт. Көрөсүздөр го, эгер кимге кызык болсо, чалып байланышып көрүңүздөр. Мен буюрса офистемин видеонун ортосунда же болбосо арасында кыскача кыстырма кылып өтөйүн. Авто из Корея боюнча туугандар. Бұл кеңсе ушул сиздер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Келесиздер онлайн аукцион, чай кофе бар, келип чай кофеден ичип, бул жерде мисалы эртеңки аукциондогу машиналерди сиздерге онлайн түрүндө Кореяда болуп аткан аукцион мынакей. Келесиздер, бул жерге отурасыздар. Бул жерде машина боюнча биз полностью көргөзүп беребиз. Мисалы, машинанын Carfax'ы, но Carfax'ы машина боюнча полный сүрөттөрүн көрө алабыз, мынакей. Бүт машина боюнча көрө алабыз. Ушундай 20-21 жылкы машиналар 12 миң, 13 миң, 14 миң долларга чейин келет. Мынакей полностью пробегтери, кыскасы машина боюнча толук маалымат туугандар. Онлайн аукцион эч жака лишний акча төлөбөйсүздөр. Түзмө-түз Кореяда болуп аткан аукционго, мына ушул биздин кеңседе отуруп, сиздер дагы катышып, Кореядан 1000, 2000, 3000 долларга чейин арзан алдырсаңыздар болот туугандар. Бишкек шаары Жумабек 9-дабыз, Ош шаары Анар Төлөйкөн кичи району, Абдыкадыров 9Б, дроп 2 дарегиндебиз. Бул жакта Ош жана Бишкектин телефон номерин коюп коебуз, WhatsAppка байланышка чыга бересиздер. Аке, бул жактабы? Бар. Кандай машиналарың бар? Карнивал менен К5 бар. Капет кайсыдан? 21ден. Бул канча? Ол 14 миң коюлган. Анан 13.600га номер менен бүтө турган дагы бир К5 келтат уже. Ушул жума келет эртең, жуманын аягында. Акысы бет 2021 жылы. 13.600га номер оформлениясы менен турат. Касемдерин жокпу? Жок, касемден жок. Касемден жок. Ояктан подключ канчага келет? Касемдер. Касемдер Такси. 12-13 келет да. 12 келет. 18-19 бар. Азыркы 10 миң тегерегидеги машиначы. Эгерде барбы? 10 миң тегерегинде бир Sonata New Race бар. Таксиде жүргөн, бирок Carfax'тары таза. 320 миң пробег менен. Полный мотор коробка бар текшерилген. Кече 2000? Жок. Кече бир 2022 DN8 келди эле Sonata. 12,5 сатылып кетти. Бак мерсиң саттыңбы? Жок. Мен постоянно немелерин көрөм да, чыккан эле. Аны саттым деген. Группада бар белеңиздер? Шашпайлы опска өтпөйсүз, бир айдын ичинде келип калат да машина. Зато базар баасынан 1000-1,5 арзан келип атпайбы? Азыр 1000-1,5 табыш үчүн 1-2 ай мээнет кылыш керек Кыргызстанда. Карап көрүңүздөр, болбосо эртең офиска өтүңүздөр, эртең уже саат 10дон аукцион башталат. Эртең эмес, бүгүн өтүш керек да. Бүгүн эле боло берет. Бүгүн кетишибиз керек да биз. Кызылчадан келдик да. Анда мен WhatsApp-ыма жазып коюң эле, мен о автосалондун номерин берем, ошол жерде машиналар бар. Барып көрүңүздөр. Кандай машиналар бар? Любой машина бар. New Race, K5, K7. Баягы Yenkar Motors деп мен тартам го. Аламединде баягы
Алматинканын жээк жолуга жетпей оң жакта. Стронгту билесизби? Кайсы Билбейм. Мага WhatsAppка жазып коюң эле, мен азыр видеону бүтүп машинеге барып сизге номерин таштап коем. İşinizlere ilgili. Биздин активный көрүүчүлөр, биздин WhatsApp группада дагы бар туугандар. То есть авто из Корея боюнча мен буга чейинки видеодо айтканмын, мен мына бул жака по факту эле айтып коеюн. Кореяда машина алдырганда бизде эң негизги принцип базар баасынан бир $1000, $1,5 кымбатыраак машина алсаңыздар $2-3 чейин арзан келет. Бул ишти мен өзүм дагы кылып жүрөм. Биз ушул базардагы бир өзүдүн постоянныйларыман баягы машина менен иштеген туугандарыбыз бар. Перекупщиктер бар мындай айтканда. Мээнет кылып атат. Ошолор дагы ошол $1000 $2-3 чейин пайдасына сатып атат. Эгерде сиздерде да акчаңыздар болсо, акчаны акча табат. Вложение кылыңыздар, биздин офиске барыңыздар, бүт баарын түшүндүрүп айтып беребиз. Ошол жерден консультацияны алып, анан өзүңүздөр тандоо чечим чыгарасыздар. Так, Nexia 2012 пробег оригинал дейт, 1.6 бензин, 16 клапанов дейт. 165 000 сом, 0507 627 837. Эми мындай тонар 165 000ге мындай машиналерде состояниясы. Мындай детально көргөзөйүн, эшигини жасаш керек, крылосуну жасаш керек. Крышка багажник менен эле бампери сел экен. Арткы крылосу, кыскасы полный эле бир освежить этип койсоңуздар жакшы болчу да экен, а? Салон эми кандай, жакшысызбы? Салонду бир катар көргөзүп коелу. Канча болот эми шеп? 65 лira отам. Колго тиерин айтыңчы, келтирип. Арзан сурап атат. Келтирип айтыңчы, аке. 140 шытыр болса берем. 140 000 сомго шытыр. Канча болду айдаганыңызга? 1 жыл болду. 1 жыл болду, э? 140 000 шытырга берип таштайм дейт туугандар. Ондай аркалары бар экен, подкрылникте. 77 московский машина экен. Так, улантабыз. Кийинки унабыз. 2107 2006 1.5 бензин инжектор дейт, пятиступка, 180 000 сом, 0700 961 909. Сетти көрүп турасыздар. Состояниясы эми баасына жараша коюлат. Любой уна, любой эле товар, любой нерсе, любой буюм болобу, акчасына жараша коюлуп атат баалары. 2107 2007 1.6 инжектор дейт, 230 000 сом, 0507 86 08 86. Свети жакшы экен, көк. Бул азыр бюджетный унаалар. Азыр нарагында состояниясы жакшы, 300 000 да көрөсүң аке. 300 000 турат. Так, монда Шоха. 100 000 сомго 2106 87 жылы чыгарылган 1.6 механик экен. 100 000 сом кеми бар дейт. 0700 менен 91 16 91. Мындай көргөзүп коеюн сиздерге. Так, 2104 комби деп коелу. Универсалында айтканда 2011 экен. 1.6 инжектор 250 000 сом, 0552 04 48 64. Ухабойка бар экен. Ветровик бар экен. Үстүнө мондай рейлинг бар. Артына фаркоп бар. Так, жакшы. Мына жерде азыр пятняшка окшойт. Мында байкап көрөйлүчү. Так, 2109 чыгарылган жылы 1989 1.3 объем. Договор 0700 менен 82 0079. Канча экен баасы? Билбейбиз. Экран бар иногда, смотри. Здесь тоже ржавчина, смотри. Карбюратор экен. Брат, баасы канча экен? Баасы 180 сурап атам. 180 000 сурап атат экен. Дагы соодалашсаңыздар түшүп берет. 2199. Так, улантабыз. Мынакей мына жерде жакшы тазарагында сиздерге көргөзүп коелу. Дискасы да сонун жарашат экен, ак свет. Так, 2114 чыгарылган жылы 2011, 1.6 объем, центральный замок дейт, 270 000 сом, без ДТП 0995 366 866. Торг имеется дейт. Соодалашып да баасын түшүрсөңүздөр болот.
артына мындай спойлермен екен. Состояниесі жақсы екен. Так, андан кейін мынанда таза 21.07-лерді көргізейлі. Сіздікі әке? Свежий бі? Бірақ состояниесі мұны полный шумка бар бі? Так, шығарылған жылы 2010 екен, пробег оригинал. Пробег қанша? 1.6 бензин механика, 5-ступка, 275 000 сом, 0-700 мен 977, 47 000 оригинал пробег екен туғандар. Холый майлап жылтыратып қойған. Чек-чек. Так, ішкі салондары. Ішкі салондары. Так, жақсы екен. Онда мынау қатарда көргізелі Нексиялар бар екен туғандар. Үстінде мұнда багажымен картошка жүктейсіздер дағы. Ешекте іштетесіздер де машинаны. Ешек қылу іштетесіздер. 120 000 сом екен. 21.04, 82 000 км дейді, 97 жыл шығарылған, 1.6 объем, 0501, 17, 79, 79. Бірле минусу, российский темір номерді екен. Мұны айылға барып, только ешек қылыш керек болды, ошонан нары жоқ қылыш керектір. 5-10 жыл айдайсыздар бұл жоқ па? 5-10 жылға жетеу жетпейбі, айтыншы. Жеткірсе болады, а? Бұл сіздікі? Сіздікі? Мен етті қылып отасы артшы, ба? Қанша олды айдағаныңызға? 21.05 бар екен, туғандар 310 000 пробег, 2010, 1.6 инжектор дейді, 200 000 сом, 0501, 17, 79, 79. Қандай дейсіз? 20 күн болып тіркелгенінде. Нарқыда сіздікі? Мәке, 2.05-тен жақта әке өзік. Атыңыз кім әке? Чыңғыз. Чыңғыз оғама чалып көріңіз бар. Нексияда сіздікі? Состояниесі жақшы екен. Нарқыны қаншаға беріп тұстайсыз? Чалып көріңіздер, нарқының басын түшіріп берем дейді. Мұны азыр сезон башталды, полияға раса іштетесіздер да. Айылға, стройкаға, үстінде багажы мен екен даже. Мұны баяғы старый талчоқта біздің такси әкелер алып іштетсе олчудай машин екен. Қаласаңыздар үстіне жүктесер, қаласаңыздар içine қысқасы. Ақша тауар машин да. 03 дейді қой, мұны номерелі өзі. $1000 тегерее тұрса керек, Nexia. Шығарылған жылы 2008, 1.6 механика, полный электропакет, гур бар екен, 240 000 сом, 0700 мен 55 0022. Так, мұны дағы бір 21.07 тұрады, 40 000 пробег, 2010, 1.7 механика, инжектор 380 000 сом, 0550, 19, 05 74. Дискасын қараңыздар. Жақшы жазап қойып тұрмау машинаны. Қарасы етті екен. Мұның артында сабвуфер да бар оқшайды. Жаңы панель қойылып тұр. Китайский, электронный. Состояниясы. Полный шумка болып тұр туғандар. Мұнда дағы бір тазасы тұрады. Мұнда дағы бір тұрады. Светі дағы соның екен. Көргізейін бі? 21.07, пробег 81 000 екен, 2010, 1.6 дейді. Мини-торг обмен с доплатой в обе стороны дейді. WhatsApp плюс 7977 678 57 79, 220 000 сом қойып тұр. Алмашу жолы бар екен. Екі тараптың ақша қошып беру вариантымен сөйлесек болады. Қаласа бұл туғандарыз, қаласа сіздер. Жақшы кен машинасы состояниясы. Так, кеттік кейін күн ауыз. Так, 21.07, 2005, 1.6 инжектор екен. 150 000 сом, 0705, 99, 92, 09. Машина состояниясы ең басына жараша орта қойылған. Пожалуйста, байқап көресіздер. Мында Приора тұрады. Ұшында сіздерге көргізіп қойын. 03445 Баткенский екен. Так, Lada Priora 2007, 1.6 объем дейді, 16 клапан, 240 000 сом, 0226 65 98 88. Состояниясы орта екен. Байқап көре бересіздер, чалып көріңіздер.
Так, негізінен ушундай туугандар. Россиядан келген унаалар 100 000 сомдон 250-300 000 сомго чейин алсаңыздар болот. Эгерде сиздер Россиядан машина алып келип дагы, ушул бааларга расчет алып, үстүнө бир аз пайдасы менен сатсаңыздар болот. Анан ушул машина менен иш кылган туугандарыбыздан суранат элек, азыр уже Россия дагы бир нерсени айтып коеюн туугандар, уже Россиядан вообще машина кирбей калды. Вообще машина кирбейт эми. Жана тууганыбыз айткандай, свежий деп турат го. Россиянын унаалары, мисалы, мен үчүн свежий эмес да. Ал жактан бүт эле Россиянын мусору келет да. Ушу свежий деп илгертен айтып коюп калганбыз да. Чет жактан келген машиналарды свежий депчи. Мындай более современный болсо, бир азыркы уже 21-кылым заман өтө бат өзгөрүлүп атат. Адамдардын баягы жетишкендиги, өнүккөндүгү, ар бир эле мамлекеттин өнүккөндүгү адамдарды ушул нерселерге талап кылып атат да. Мисалы, мен азыр акыркыкта баягы эч ким деле айдабай калды. Жигулине бүт эле айыл жергесин айдап калды. Анан бурса бардыгыбызга жаңы мындай эл айдабаган машиналерди айдаганга Аллахым мүмкүнчүлүк берсин. Анан баягы машина менен иштегендер мени жаман көрбөңүздөр. Просто мен эми ачыгын эле айтып атам, Россиядан келген унааларды ушул жерде свежий деп, мындай өзүңүздөр унижаться этпеңиздер. Мындай башты көтөрүп, мындай достойный жүрүңүздөр. Сатсаңыздар дагы баягы свежий дебей сатыңыздар. Ошол эле айтарым. Так, кийинки унабыз бул жакта. Ай чиркем, мына бул машиналарды свежий деп айтса болот. Что там, брат? Свежий бы? Дос, свежий бы? Моя машина свежий. Корейский Rexton G4. Каналга подписаться болуп коюңуздар. Кийинки видеодо мына ушул жердеги жалаң корейский автоунааларды көргөзөбүз.